Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Физика сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен ар түрдүү чөйрөдөгү электр тогу деген главадан металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү, каршылыктын температурага көз карандылыгы, ашыкча өткөрүмдүүлүк деген темаларды карайбыз. Сабактын жүрүшүндө балдар силер металлдардын электр өткөрүмдүүлүк теориясы менен таанышасыңар. Электр каршылыгынын температурага көз карандылыгын тажрыйбада аныктайсыңар. Ашыкча өткөрүмдүүлүк кубулушунун маанисин түшүнөсүңөр. Бүгүнкү сабакта өздөштүрүүчү негизги түшүнүктөр эркин электрондор, каршылык, каршылыктын температуралык коэффициенти, кристалдык торчо жана ашыкча өткөрүмдүүлүк. Балдар, ар түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогу деген главаны караганда, биз силер менен ток өтө ала турган 5 түрдүү чөйрөнү карайбыз. Булар металлдардагы электр тогу, газдардагы электр тогу, суюктуктардагы электр тогу, жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу жана вакуумдагы электр тогу. Мына ушул 5 чөйрөдөгү электр тогунун ичинен бүгүнкү сабакта биз силер менен металлдардагы электр тогун карайбыз. Деги эле балдар, заттар өздөрүнүн электрди өткөрүү жөндөмдүүлүгү боюнча 3 топко бөлүнөт. Биринчиси өткөргүчтөр. Өткөргүчтөр деген балдар, мындай заттарда башка заттарга салыштырмалуу токту ташуучу эркин заряддалган бөлүкчөлөрү көп болгон заттар өткөргүчтөр деп аталат. Экинчиси өткөрбөгүчтөр. Буларды диэлектриктер деп да атайбыз. Бул өткөрбөгүчтөрдө балдар диэлектриктерде ушул токту ташуучу эркин заряддалган бөлүкчөлөр болбойт. Мында бул заттын ичинде токту ташуучу бөлүкчөлөр болбойт десе эле заряддалган бөлүкчөлөр жок экен деп ойлошубуз керек. Мында заряддалган бөлүкчөлөр оң иондор жана терс иондор бири-бири менен бекем байланышта болуп турушат дагы. Мындай заттар нейтралдуу атомдордон жана молекулалардан турушат. Ошондуктан булар өткөрбөгүчтөр деп аталышат. Үчүнчүсү жарым өткөргүчтөр. Жарым өткөргүчтөр өткөргүчтөрдөй болуп токту аябай жакшы өткөрүшпөйт. Диэлектриктердей болуп өткөрбөй да коюшпайт. Токту жарым жартылай өткөргөн заттар жарым өткөргүчтөр деп аталат. Мына бүгүнкү сабакта биз силер менен металл өткөргүчтөрдөгү электр тогун карайбыз. Металлдардагы токтун табиятын кароо максатында балдар биз металлдардын ички түзүлүшүнө көңүл буралы. Металлдардын кристалдык торчосунун түйүндөрүндө оң заряддалган атомдор бар деп өткөнбүз. Булардын нейтралдуу эмес, оң заряддалган атом болуп калышынын себеби мында атомдордон эң сырткы оболочкасындагы, эң сырткы орбитасындагы айланып жүргөн электрон ядро менен начар байланыштуу болот дагы атомду таштап чыгып кетет деп айтканбыз. Мына ушул электронду жоготкон атом оң заряддалган атом деп аталат дегенбиз. Демек, кадимки шартта металлдын ичинде эркин заряддалган бөлүкчөлөр бар экен, эркин электрондор бар экен. Бул электрондор жылуулук кыймылына катышып, атомдор аралык мейкиндикте баш аламан кыймылдап турушат. Мына силер сүрөттө көрүп тургандай, кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдор оң заряд менен кысыл түс менен берилген, ал эми электрондор болсо баш аламан кыймылдап жүргөн, көк түс менен минус деген белги менен берилген. Ушул айтылгандарды дагы жакшылап түшүнүш максатында биз төмөнкү анимацияга көңүл бөлөлү. Мынакей балдар, силер көрүп тургандай, кадимки учурда бул металлдардын кристалдык торчосунун түйүндөрүндөгү атомдор дагы тынч турбай термелүү кыймылында болуп турушат. Электрондор болсо атомдук аралык мейкиндиктерде баш аламан жылуулук кыймылына катышып жатышат. Эгерде мына ушундай өткөргүчкө электр талаасын алып келе турган болсок, ушул өткөргүчтө электр талаасын түзө турган болсок, анда ушул баш аламан кыймылдап жүргөн электрондор бардыгы иреттүү кыймылга келип бир тарапты көздөй агат дагы бул өткөргүчтө электр тогу пайда болот. Мынакей балдар, ушул өткөргүчтү ток булагы менен туташтырган учурда электрондор багыттуу кыймылга келип токту түзүп атат. Демек балдар, металлдарда токту ташуучу бөлүкчөлөр булар
электрондор деген жыйынтыкка келет экенбиз. Бирок кээ бир окумуштуулар балким металл өткөргүчтөрдө токту ташуучу бөлүкчөлөр атомдор да болушу да мүмкүн да. Балким ушул оң иондор деле токту ташуучу бөлүкчөлөр болуп жүрбөсүн деген ойго келишкен. Мына ушул металл өткөргүчтөрдө атомдордун токту ташуучу бөлүкчө болоорун аныктоо максатында немец физиги Карл Виктор Эдуард Рикке деген окумуштуу 1901-жылы тажрыйба жүргүзгөн. Ал өзүнүн тажрыйбасында цилиндр формасындагы алюминий өткөргүчүн жана эки жез өткөргүчүн бири-бирине бириктирип, тыгыз бириктирип, бири-бирине тийиштирип, анан мына ушул өткөргүчтү ток булагына туташтырган дагы. Бул өткөргүч аркылуу 1 жыл бою ток өтүп турган. Мына ушул учурда 3,5 көйтү 10-6 даражасына барабар болгон кулон заряд өтүп турган. Андан кийин анын максаты мына ушул эгерде чын эле металл өткөргүчтөрдө атомдор токту ташый турган болсо, анда ток өткөн учурда жездин атомдору алюминий атомдору менен аралашып, жана тескерисинче алюминий атомдору жездин атомдору менен аралашып калат деп ойлогон. 1 жылдан кийин бул өткөргүчтөрдү ажыратып көргөндө андай аралашууну байкаган эмес. Демек, металл өткөргүчтөрдө атомдор токту ташуучу бөлүкчөлөр болушпайт. Металлдардагы токтун табиятын аныктоо максатында 1913-жылы орус окумуштуулары Мандельштам жана Папалекси дагы төмөндөгүдөй тажрыйбаны жүргүзүп көрүшкөн. Алар бир нече зымыромдорунан турган катушканы өтө чоң ылдамдыктагы айлануу кыймылына келтиришкен дагы, андан кийин кескин токтотушкан. Мына ушул учурда катушканын зымынын уштары менен туташтырылган телефондун түтүкчөсүндө үндүн угулганын байкашкан. Бул кубулушту алар мындайча түшүндүрүшкөн. Качан гана тез айланууда болгон катушканы кескин токтоткон учурда катушканын зымдарынын ичиндеги эркин электрондор инерция кубулушу боюнча токтой алышпайт дагы, өз кыймылын андан ары уланта беришкен. Мына ушул электрондордун багыттуу кыймылынан бул электрондор үндүн жыштыгына барабар болгон жыштык менен термелип кыймылдагандыктан телефондун түтүкчөсүндө үндүн угулгандыгын аныкташкан. Бирок балдар, бул окумуштуулар бул катушкада пайда болгон токтун күчүнүн маанисин ченешкен эмес жана өздөрүнүн жыйынтыгын жарыялашкан эмес. Дал эле ушундай тажрыйбаны 1916-жылы америкалык окумуштуулар Стюарт жана Толмен кайталашып жасашкан дагы. Мына ушул тез айланууда болгон катушканы кескин токтоткон учурдагы пайда болгон токту ченөө максатында катушканын уштарын амперметрге туташтырып коюшкан. Мына качан гана тез айлануудагы катушка тез токтогон учурда амперметрде токтун пайда болгондугун көрүп жатабыз. Демек, балдар, ушул тажрыйбалардан кийин электр талаасынын таасири астында электрондордун иреттүү жана багыттуу кыймылынан металлдарда электр тогу пайда болот деп айта алат экенбиз. Демек, металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү эркин электрондордун кыймылы менен түшүндүрүлөт. Башкача айтканда, металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү электрондук деп аталган өткөрүмдүүлүккө ээ болот деп айта алат экенбиз. Анда эмесе, төмөнкү бир суроого жооп берели дагы, сабагыбызды андан ары уланталы. Суроо: суюк металл сымап затында электр зарядын алып жүрүүчүлөр болуп кайсы бөлүкчөлөр эсептелет? Биринчиси электрондор, экинчи протондор, үчүнчү нейтрондор, төртүнчү иондор. Ооба, туура жооп бул электрондор. Себеби суроодо суюк металл сымап затында деп жатат, балдар. Мына ушул суюк металл сымап затын биз күндөлүк турмушта колдонуп жүргөн температураны ченөөчү термометр деп аталган куралдардан да кездештиребиз. Ал суюк болгондугуна карабастан металл сымап болгондуктан мында албетте металлдарда токту ташуучу бөлүкчөлөр электрондор болушат. Эми балдар, мына ушул металл өткөргүчтөгү каршылыктын температурадан болгон көз карандылыгын карайлы. Металл өткөргүчтөрдөгү каршылык температурага кандай көз каранды болот? Мына ушуну аныкташ максатында биз төмөндөгүдөй чынжырды чогулталы. Чынжырыбыз амперметрден, вольтметрден, ачкычтан, ток булагынан, реостаттан жана кандайдыр бир каршылыктагы өткөргүчтөн турсун. Мына ушул тогу бар өткөргүчтү эгерде ысыта турган болсок, спиртовканын жалынына же шам менен ысыта турган болсок, анда
өткөргүчтүн температурасынын жогорулашы электр чынжырындагы ток күчүнүн төмөндөшүнө алып келет экен. Биз билебиз балдар, Ом закону боюнча чынжырдагы токтун күчү төмөндөсө, анда каршылык жогорулайт. Демек, температуранын жогорулашы менен өткөргүчтүн каршылыгы дагы чоңоет экен. Мына ушул айтылгандарды экспериментте аныкташ максатында биз төмөнкү видеого көңүл буралы. Өткөргүчтүн каршылыгынын температурадан көз карандылыгын көрсөтүү үчүн биз гальванометрди, чынжырга туташтырылган спиральды жана ток булагын колдонобуз. Биринчиден, электр чынжырына электр тогун берип, спиральдын учтарындагы чыңалууну 2–2,5 вольтко жеткиребиз. Эми спиральга жалынды жакындатып, аны ысыта баштайбыз. Биз байкагандай, бул учурда чыңалуу, демек ток күчүнүн да азая баштаганына күбө болуп жатабыз. Эгерде спиральды ысытууну токтотсок, ал муздап гальванометрдин көрсөтүүсү баштапкы абалына кайтып келет. Спиральдын материалын ар кандай металлдар менен алмаштырып көрүп, ошол эле көз карандылыкты кайра алабыз. Демек, температуранын жогорулашы менен өткөргүчтүн каршылыгы дагы өсөт. Тескерисинче, температуранын төмөндөшү менен өткөргүчтүн каршылыгы дагы төмөндөйт. Мынакей балдар, силер эксперименттен көргөндөй, азыркы видеодон көргөндөй, демек температуранын жогорулашы менен өткөргүчтүн каршылыгы дагы чоңоет экен. Эмне үчүн температура жогоруласа, каршылык дагы чоңоет? Бул суроого жооп бериш үчүн биз классикалык электрондук теориянын жардамы менен ушул суроону жооп берели. Мынакей төмөнкү анимацияны карайлы балдар. Тогу бар өткөргүчтү, башкача айтканда электрондор иреттүү кыймылда болуп турган өткөргүчтү эгерде ысыта турган болсок, силер көрүп тургандай, бул жерде атомдор, электрондордун багыттуу кыймылына, термелүү кыймылында болгон атомдор каршылык көрсөтүп атат. Мына ушундай тогу бар өткөргүчтү эгерде ысыта турган болсок, анда силер мынакей көрүп атасыңар балдар, атомдордун тең салмактуу орундарындагы термелүү кыймылы күчөп, термелүү амплитудалары күчөйт дагы, электрондордун багыттуу кыймылына мурункудан дагы көбүрөөк тоскоолдук көрсөтөт экен. Демек, температура жогорулаган учурда кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдордун термелүү кыймылынын күчөшү менен электрондордун кыймылына көрсөтүлгөн каршылык чоңоет экен. Мына ушул учурда каршылык температурадан көз каранды болот деп айта алабыз. Эми балдар, каршылыктын температуралык коэффициенти деген чоңдукту карайлы. Кандайдыр бир тогу бар өткөргүчтөгү, металл өткөргүчтөгү 0 градус Цельсий кезиндеги өткөргүчтүн каршылыгын R0 менен белгилейли. Ал эми мына ушул өткөргүчтү ысыткандан кийин кандайдыр бир температурадагы каршылыгын RT деген тамга менен белгилейли. Анда каршылыктын температуралык коэффициентин альфа тамга менен белгилейбиз дагы. Альфа барабар RT минус R0 бөлүнгөн R0 көбөйтүү Т деген формуланы алабыз. Мына ушул формула каршылыктын температуралык коэффициентин аныктоочу формула болуп эсептелет. Эгер бул формуланы өзгөртүп, ушул формуладан RT-ны таба турган болсок, анда R0 кашанын ичинде 1 плюс альфа Т деген формуланы ала алабыз. Мына ушул формуланын жардамы менен балдар биз каалаган температурадагы өткөргүчтүн каршылыгын тапсак болот экен. Бул формула боюнча кандайдыр бир температурадагы өткөргүчтүн каршылыгы ошол температурага жараша сызыктуу, көз каранды болот деп айта алат экенбиз. Мында албетте биз билишибиз керек, ал үчүн биз каршылыктын температуралык коэффициентин альфаны билишибиз керек. Мына ушул альфанын мааниси атайын таблицаларда берилген. Силер таблицадан көрүп тургандай, каршылыктын температуралык коэффициентинин бирдиги болуп 1 бөлүнгөн градус Цельсий деген бирдик берилген. Мисалы, таблицадан карап көрсөк, күмүштүн каршылыгынын температуралык коэффициенти 0,1035 1 бөлүнгөн градус Цельсийге барабар экендиги көрүнүп турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Күмүштүн температурасын 1 градус Цельсийге өзгөрткөндө, анын каршылыгынын өзгөрүшү 0,1035ке барабар болот дегенди түшүндүрөт. Демек балдар, мына ушул формуладан силер көрүп тургандай, температуранын жогорулашына жараша өткөргүчтүн каршылыгы дагы чоңоет экен. Эгерде
өткөргүчтүн каршылыгын төмөндөтүш үчүн анда температураны төмөндөтүшүбүз керек экен. Төмөнкү температурада өткөргүчтүн каршылыгы дагы азайып, эң төмөнкү температурада балдар өткөргүчтүн каршылыгы 0 барабар болуп калган учур кездешет. Мына ушундай кубулуш ашыкча, башкача айтканда, жогорку өткөрүмдүүлүк деп аталат. Абсолюттук 0 температурада балдар атомдордун кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдордун термелүү кыймылы акырындап барып туруп, башкача айтканда, градус Цельсий менен ала турган болсок, -273 градус Цельсийде атомдордун кыймылы токтойт дагы. Бул учурда алар электрондордун кыймылына каршылык көрсөтпөй калгандыктан каршылык 0 умтулат. Бул учурда токтун күчү эң чоң мааниге ээ болот экен дагы. Мына ушул кубулуш жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушу деп аталат экен. Бул кубулушту голландиялык физик Камерлинг Оннес 1911-жылы ачкан. Анда эмесе азыр ушул жогорку өткөрүмдүүлүктү демонстрациялай турган видеого көңүл буралы. Жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүч же жогорку температурадагы ашыкча өткөрүмдүүлүккө ээ болгон керамика негизинен итрийдин, барийдин жана жездин кошулмаларынан турат. Биринчи жолу бул керамиканы АКШда Алабамада 1987-жылы алышкан. Бул керамиканын уникалдуулугу физиктердин көз карашы боюнча жогорку температурада, башкача айтканда, суюк азоттун температурасы болгон -196 градус Цельсийде ал зат жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ болгондугунда. Мындай заттын касиетин демонстрациялоо үчүн тажрыйба жүргүзөлү. Биринчи, керамиканын кичине бөлүгүнүн үстүнө пенопласттын бөлүгүн коюп, ал эми анын үстүнө турактуу неодим магнитин жайгаштырабыз. Андан соң ашыкча өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтү суюк азот менен куюп, анын температурасын муздатабыз. Керамика муздагандан кийин магниттин астындагы пенопластты акырын уруп алабыз. Эмнени байкадык? Демек, магнит керамиканын үстүндө калкып калды, аны айлатсак да болот. Эми тажрыйбаны чоң бөлүктүү керамика жана чоңураак магнит менен да жүргүзүп көрөлү. Бул жердеги левитация эффектиси кандай түшүндүрүлөт? Керамиканы өтө муздатууда ал жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ болуп калат. Ошону менен бирге ал идеалдуу диамагнитикке айланат. Бул демек өткөргүч каалагандай магнитти өзүнөн түртөт жана ошону менен бирге күчтүү магнит талаасынын астында өзүнүн да магнит талаасын түзөт дегенди билдирет. Бул кубулуш Мейснер эффектиси деп аталат. Эгер өткөргүчкө тегерек формадагы неодим магнитин жайгаштырсак, аны чоң ылдамдыкка чейин айлантууга болот. Бул жерде чектөө магниттин аба менен сүрүлүүсүндө гана болот. Жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтүн үстүндө калкып турган магнит магниттик талаанын күчү менен гана чектелген жетишерлик салмактагы жүктөрдү көтөрө алат. Мисалы, бул калкып турган магнит 2 литрлик вареньени көтөрө алды. Магниттик левитация жана жогорку өткөрүмдүүлүк касиети азыркы кезде илим менен техниканын ар түрдүү тармактарында кеңирээк колдонушка ээ. Мисалы, ушул түзүлүштөр мээни сканерлөөчү МРТ түзүлүштөр, ошондой эле магниттик жаздыктагы поездер жана жогорку температуралуу ашыкча өткөрүмдүүлүктөгү магниттик подшипниктерде кеңири колдонушка ээ. Мынакей балдар, ушуну менен биз сабакты жыйынтыктай турган учурга келдик. Бүгүнкү сабакта биз силер менен металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Каршылыктын температурадан көз карандылыгын карадык жана жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушу менен тааныштык. Анда эмесе сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.